Бүгін Жалал-Абад шаарынын борбордук көчөлөрү адаттан башкача. Көчөлөр тазаланган, ар 10 кадам сайын күч түзүмдөрүн, ошондой эле жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо кызматындагыларды көрүүгө болот. Албетте, мындай көрүнүш борбордон кайсы бир чоң келгенде гана орун алат. Бүгүн да бул көрүнүштөрдүн баары премьер-министр Абылгазиевдин келишинин урматына эле. Өкмөт башчы Абылгазиевдин Жалал-Абадка келиши адатынча дүрбөлөң менен коштолду. Буга чейин башаламан токтотулган унаалар жолдон заматта тазаланды. Аны менен катар каладагы көчөлөр кортеждин келиши менен убактылуу жабылды. Албетте, мындай көрүнүш шаар тургундарынын кайрадан наразычылыгын жаратты. Ана барамды эле келе бербейби? Мекеле дүрбөлөң салбастан, билдирбестен келип кетсе кандай жакшы болмок. Кандай турмуш ошо күнү эле келип анан кийин бул жерден өтпө, бул жерге турба, башка кезде келсең мына жолдун чети бүт баары машина, адам жүрө албайсың, машиналар тигинде өтө албайсың. Дайым ушундай турса жакшы болмок. Айландырып нетип мен атай ушундай бир масталык маалымат каражат бар болду экен мен сүйлөп берейин деп тиги жерден көрүп калып атай бурулуп келдим ушул жергечи. Такыр туура эмес. Бул туура эмес. Ошол министрликтердин деле, ошол келаткан адамдардын деле ошо бети болуш керек. Мага мындайдын кереги жок деш керек да. Эгер түшүнүктүү, мына биздин саясий түшүнүктүү сонун адамдар Садыр Жапаров эч качан мындай кылган эмес. Эч качан карапайым элге мындай кыянатты кылган эмес. Кана эми көзгөрүнө тосуп алып туруп, ал асмандан түштүрбө. Бизге окшогон эле жаран. Ал деле. Эмне жолду тосуп койсо эле эмне? Анда асмандан учуп кетсин, вертолет менен түшүрүп койсун, элдин баарын жалаткыла айландырып жүрбөй. Тиги Токтогул көчөсүнөн азыр авария болуп кете жаздады. Өлө эле кырды учак. Тыгын ошол жерден бул жактан айдап атат, ар жак бер жакка айдап атат, ошол жерден кагышып кете жаздашты. Белгилей кетсек, премьер-министр Жалал-Абадка жаңы көмөкчү чордондун абалы менен таанышканы жана жаза аткаруу кызматкерлери үчүн курулган үйдүн ачылышына келген. Абылгазиевдин кызыл тасманы кесип, ачылуу аземине катышуусу буга чейин да орун алып келген. Бирок андан башка өлкө аймагында Курч, Кырдаалдар, Арбан, алсак Бишкектеги митинг, Баткен облусундагы чек ара чыры сыяктуу. Андыктан айрым жашоочулар тасма кескендин ордуна ошол жака барып маселени чечүүгө аракет жасаса пайдалуураак болмок дешет. Анан биздин премьер-министр ошолорду барып алабалын сурап ошолорго жардам берип койсо жакшы болмок да. Бул жерге эми лента кесиштин деле кереги жок. Губернатор кесип койсо болот. Аны атайын Бишкектен келип лента кесиш үчүн келгенин кереги жок. Бирок андан да эмерак, кымбатыраак же болбосо андан дагы Баткендеги чек ара маселесин чечиш керек да. Ошого мен бул жерге Баткенге зарыл деп ойлойм. Баткен чындыгында эмне болуп атат? Бишкекте кайра митинг болуп, реакция митинги, башка митинг Садыр Жапаров боюнча, ошолорго кичине көзөмөлгө алып, эл менен жолугушуп, кичине элди тынчтандырып дегендей болбойбу? Буларга бир тыйын экен да. Куртактарын сылап коюп эле ошо каерда ха-ха ушул жерде бош керек экен. Эскерте кетсек, өкмөт башчынын кортеж менен келип жолдордун жабылышы бул биринчи жолкусу эмес. Буга чейин да ушундай көрүнүштөр орун алып, көпчүлүктүн кыжырын келтирген. Өкмөт башчы Жалал-Абадта иш сапары менен 2 күн жүрмөкчү. Жол таппайт. Тиешеси жок бул. Жаңылык эч кандай жаңылыкка тиешеси жок. Гүлзада Төрөбекова, Замирбек Тойчубаев, Регион.